Assalamualaikum. Aka qanday? Yaxshi, o'zingizsiz, yaxshisiz. Assalamualaikum Facebook қолданушылар, assalamualaikum бағбандар жаматы. Biz бүгін Баткен облысындамыз. Баткен облысында Hazır сол бағдават іс-шарасын өткізіп отырмыз. Hazır бардыңыздарды эфирге шақырып отам. Анан ошол эфирге киргендер, ондар бөлүшүп койгула. Индивидуальный болобу экен? Бөлүшүп койгула. Эфирди бөлүшүп койгула. Анан азыр ошол бағдаватты баштайбыз азыр. Болду, ошо жакшы болот экен, ошо айтып коюңанда чалат деп. Болду, рахмат, жакшы болот экен. Дурус номерин жөнөтүп коюңу, мен жөнөтүп коеюн, барып жолуксун. Дуруска. Bölüşüp koyguла. Тугандар эфирди бөлүшкүлө. Макул. Бөлүшүп койгула. Макул, номерин жөнөтүп койсоңуз рахмат. Бардык жакын досторума чакырып атам. Бөлүшүп койгула. Эфирди бөлүшүңүздөр, тугандар. Алейкум ассалам. Тугандар, кандайсыздар? Азыр баштайбыз. Суроолор болсо жазып койгула. Кечки эфирде жооп берип коемун. Азыр мына залдын суроолоруна жооп беребиз азыр. Тугандар, мына эртеге Кадамжай районунда болот. Кадамжай районунун элине айткыла саат 10го келсин. Мына немеде азыр Айыл чарба министерствосуна кат жаздык эле. Ротировка болуп, жакшы эме болуптур. Бандай адамдарга жетпептир да. Анан багы группадагы адамдардын көбүлөө Россияда экен, биздикилердин. Россияда жүрүшөт экен. Чогуса келди. Ошон үчүн мына Кадамжай району Кызыл Кыялыктар бүрсү күнү саат 10го 4 февраль күнү мэрияга келиңиздер. Кызыл Кыя шаары, Үч Коргондуктар, ошонун жанындагы Кербен айылы. Бардыңыздар, ошол Кызыл Кыя мэриясына келиңиздер. Кадамжайлыктар эртеге акимчиликке келгиле, чоң залды ошол жерде занимать этип, Руардын башчысы ошол иштерди аткарып атат да. Келиңиздер, тугандар, колуңуздардан келишинче кол кабыш кылып, мына Россиядагы бир тугандар өзүңөрдүн тугандарыңыздарды айтыңыздар, келишсин, ошол Багдаватты көрүп, угуп кетишсин. Бул баг отургузууга аябай ушундай пайдалуу иш-чара болуп эсептелет. Ушуга бардыңыздарды чакырам, келиңиздер, тугандар. Эми тугандар, ассаламу алейкум. Чогулушту ачык деп эсептеймин. Ассаламу алейкум багбан дыйкандар. Баткен районунун багбандары, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен силердин жергеңерге биз багдават кылып экинчи ирет келип атабыз. Мына багдаваттын негизги максаты Кыргызстандагы багбанчылыкты ыргалдуу кылуу. Интенсивный багбанчылыкка өткөзүү болуп эсептелет. Биздин Борбор Азия багбандар биримдиги ошол түзүлгөнүнө
Документальный 1-2 жыл болуптур. Иштегенибизге ага чейин 2015-тен бери эле ушул багдабат кылып келатабыз. Мына ушул кыска убакытта, ушул 5 жылдын ичинде адамдарды биз эмнеге үйрөтө алдык. Адамдардын бардыгы азыр интенсивный, ыргалдуу багбанчылыкты мурунку багбанчылыкка караганда мындай кирешелүү экенин түшүнүштү да. Анан баягы дагы бир ирет айтып кетейин, туугандар, багбанчылык бул интенсивный болуш керек да. Ыргалдуу. Мына 1 гектар жерге эң эле аз дегенде 1000 көчөт батат да. Эң аз дегенде. А 1 гектар жердин мисалы үчүн түшүмүн эсептей турган болсок, башка мисалы үчүн мурдагы бактарыбызга караганда бир кыйла арбуштуу да. Мына кичинекей эле жерден, мына мен иним 38 сотик жерге, ошол жерге алма бак кылган, ошол жерден мына 3-жылы 10 тонна алма алып атат да. 10 тонна алма алып атат. Алмасы эң кеми сатылганда 45 сомдон сатылып атат да. 50 центтен кетип атат. Мына эми азыр Баткен облусуна эмне отургуш керек деген бир чоң суроо туулуптур да. Мага көп чалып атат: Абдулла Ташиевич, 1,5 гектар үлүш жерим бар эле, ошол жерге эмне отургузсам дейт да. Эми туугандар, мындайда бардыгыбыз эле бир мөмөнү отургузуп алыш дегенден алыс болушубуз керек. Ар бир коктуунун, ар бир колоттун, ар бир тоонун астынын, ар бир тегиз жердин, ар бир жылганын өзүнө жараша климати болот. Себеби дегенде жайланышканда тоо кырка болгондон кийин шамал башкача келет да. Сизикине окшошпойт шамалы. Күнү дагы башкача тиет, сизикине окшошпойт да. Анан кийин сиз башка бирөөнүн моделин өзүңүзгө алып келип алып туруп, анан 3 жыл, 4 жыл күтүштүн эч кажети жок. Ата бубаларыбыз эмне отургузуп келип, ошол жерден жакшы түшүм алган болсо, ошонун полу карлигин отургуза бериңиздер. Бул эң жеткен илим ушул. Мына бизде болбой турган нерселерди алып келип алып отургузуп алып, чакана акчаларды коротпой атат да биздикилер. Мына азыр көбү кышта пыша турган алмаларды алып келип туруп, лейлекке отургузуп алып атат. Лейлектин ыстыгында баягы пөк болуп калат да. Жегени жарамсыз болуп калат жанагы. Товарный вид жоголот жанагыда. Анан кийин не болот? Ал базарга жүрбөйт. Базарга жүрбөгөн себебинен, аны сата албагандын себебинен анан ал айтат: алма болбогон иш экен, ана мына тутуда деп туруп баягы кийинки жасай турган адамдын эмесин кетирип берет да, желаниясын, каалоосун кетирип берет бак кылуу боюнча. Эми анан кийин дагы бир айтып кой турган нерсе, туугандар, бадамды мөмөлөрдүн падышасы дейт да. Бадам эккенден жалкыбаңыздар, бадамдын жакшы сортторунан эч качпаңыздар. Бадам боло турган болсо, азыркы полукарлик бадамдарда 1700 батат 1 гектарга. Түшүмү аябай жакшы салганда 25 килодан нарака салып берет экен да. Жакшы салып бергенде. А болбойт дегенде 15 кило экен. Бул деген 1700 дарактан 10 килодан алганда дагы 17 тонна бадам чыгып берет экен да. 10 килограммдан алганда 17 тонна бадам. Азыр өзүңүздөр билесиңиздер, азыр алманын килосы 30 сом, 40 сом болуп атат. Башканыкы мисалы үчүн 60 сом, 70 сом, анарлар мисалы үчүн 100 сомго чейин чыгып атат. А бирок бадамдай баалуу нерсе жок да. Эң сорту пас томток деп коет, баягы мынандай болуп, колуң менен чака албайсың, тишиңе салсаң дагы бузулуп алган. Ошол 200 сом болуп атат да. А эгерде баягы королевский, президентский сорттору болсо, алар базарда 800 сом, 700 сом, 600 сом, 500 сом акча болуп атат да. Мына мен ошол кече лейлекке дагы айттым. Бул жакка дагы айтамын да. Туугандарым, бадам отургузгула, мисте отургузгула, жакшы сорт жаңгак, анан фундук отургузгула. Анан пекан деген жаңгак бар. Баткенде болот ошол пекан. Мына ушуларды отургузушубуз керек. Базарга. Эртеге мисалы үчүн бардыгыбыз черешне отургузуп алсак, бир неме келсе, базары келбей калса, ошол жылы биз не болобуз? Кыйналып калабыз. Ошол жылы биз не болуп калабыз?
Банкрот болуп калабыз. Себеби дегенде агып кетет да, оны кармай албайсың да. Эгерде ошо черешнянын ордуна вишня болсо, оны варенье кылып алсак болот да. Мына, ошон үчүн туугандар, багбанчылыкты кылганда мында ойлонуп туруп, сразу эле үзүп туруп сата турган эмес. Аны да кылгыла, бирок основной жерди ушундай мөмөлүү дарактарды отургузуш керек, чтобы мөмөсү сакталыш керек. Мөмөсү варенье болуш керек. Мөмөсү сок болуш керек, переработкага жата турганын кылыш керек да. Кокон гиласты билесиздер, малы бул 4-5 күн эле. Билесиздер, а? Ба болсо ба болду, ба болбосо ишбелеге жарабай калат да. Мына ушуну ойлонуңуздар, туугандар. Бак кылыштан мурда илимин алгыла, ошол ар бир кылып аткан ишиңердин, дыйканчылыгыңардын, үзүрүн көрүштүн эсебин алгыла. Үзүрүнү көрөмүн, эртеге Кудайым буйруп насип этсе, ушудан мен пайда көрөмүн деңиздер. Пайда көрөмүн, Кудайым буйруп насип этсе, иншалла, ушудан мен пайда көрөмүн. Ошон үчүн мен айткандай кылып туруп, бадамга, жаңгакка, мистеге, пеканга, анан кийин фундукка аракет кылыңыздар, туугандар. Бул Кыргызстандын дээрлик 80% жерин занимать этип туруп, ушундай узакка сакталчу, переработкага түшчү мөмөлүү дарактарды отургузуңуздар, туугандар. Эми азыр суроо жоопторго берели, туугандар. Өзүңөрдүн багбанчылыгыңар жөнүндө суроону бериңиздер. Анан кийин мына өзүңөрдүн эмеңер боюнча, баягы кылып аткан ишиңер боюнча кичине учкай кеп кылып, анан суу перспективасындагы айтып кеткиле. Суу боюнча кандай өзүңөрдүн айылыңарга суу чыгарса болот, каерден тартып келсе болот, ошону так даана метр километринен бери айтып бериңиздер. Кана кимден баштайбыз? Аксакал, мына бир четтен кете берсек, сиз чыгасыздар биринчи. Айта бер, суроо болсо. Ассаламу алейкум. Урматтуу Баткен районунун багбандар жамааты. Ошол Абдулла ака, сиз айтып аткан мына жаңгактар, мистелер мына биздин Баткенде ысык шартта боло береби? Биз айтып аткан сорт бадамдар, мистелер, булар Иран менен неменин чектеш жеринде болот. Кудум эле ушу Баткен Лейлектин погодасы да аябай ысык. Шунчалык ысык, баягы мистени бир мисте дарактан 100 килограммга чейин мисте алат экен да. Шунчалык иштеп коюптур. 30 жылдык, 40 жылдык мистелер экен. Ахмади деген сорт экен. Дүйнө жүзүнө сатылат экен. Анан азыр бизге келип аткандары бар го, ичи пүч. Экинчи же үчүнчү сортун бияка жөнөтөт экен да. Жакшы ичи толуктарын Европага кетет экен. Мына биз өзү Жаңжыр айылынан келдик. Баткен районунун Жаңжыр айылы. Бизде мисалы үчүн айылыбыздын үстүндө миңдеген гектар жерлер бош жатат да. Баягы даш табагы болупчу. Ошолорго суу чыгарыштын да жолу бар, бирок кичине каражат керек. Ошол жака кандай көчөттөрдү эксек болот? Ысык да шартычы? Шарты ысык, ошол эле бадам, ошол эле мистени ошол жерге отургузабыз. Анан жүзүм ошолорда болор? Жүзүм дагы сонун болот. Мына өзүңүздөр билесиздер, мына чек арада жашайсыздар. Бир күндө эң эле аз дегенде сезон кезинде Лейлек жактан бир 200 спринтер чыгат. Буяктан о немеден кошулуп, чоң таладан чыгып, эң эле аз дегенде күнүнө 300-400 спринтер жүзүм ташылат. Ал жүзүмдөрдүн бардыгы биздики эмес, ал Тажикстандан чыгып атпайбы? А биздин өзүбүздүн жерлерибиз бош жатат. Кече мен видеодо дагы көрсөттүм. Мына ошол жерлерге гектарлап, 1000 гектарлап жүзүм отургуза турган болсок, Хусейни, Мерс, баягы немеси, баягы Тайфусу, бардык эле жүзүмдөр болот да бу жерде. Жүзүм зар болгон. Бизде Кыргызстанда жүзүм шунчалык көп болгон. Баягы жүзүмдөрүбүздүн баягы сыгып туруп согуну биз бардык мамлекеттерге, ошол кошмо неме баягында СССРдин бардык эмелерине айдаганбыз да. Союзный республикаларга.
Азыр болса біз өзіміз жүзімге зарығып отырабыз. Бізде өзімізде жүзім жоқ болып атат да. Мына ең өкүнүчтүүсү ушул болуп атат да бизге. Биздин жерлерибиз бош жатат, бирок биз базарыбыз толтура башка жактан келген мөмө жемиштер да, башка жактан келген. Кытайдан келип атат, Ирандан келип атат, Азербайжандан келип атат алмалар бизге. Казакстандан уже алма чыгып атат. Баа биз айткан ыргалдуу багбанчылыкты казактар кылып койгон 5000 гектар, 10.000 гектар жерге кылып койгон ошонун алмасы келип атат бизге. А биздин өзүбүздүн жерлерибиз бош жатат. Эмне себептен бош жатат? Болгон эле өргө суу жок болуп атат да. А сууну алып келиш бул техническийлер решениями нерсе. Биз мисалы үчүн немелерге окшоп, Израилге окшоп ондой какырап калган жерибиз жок. Кудайга шүгүр бизде мөңгүлөр бар. Жыл сайын, күн сайын, минут сайын эрип, ылдыйга түшүп келетат. Биз ошо өзүбүзгө келген суунун 96% башка жакка кирип кетип атат. 4%-ын Кыргызстан пайдаланып атат. Болгону 4%. Калган суу ошо бойдон түшүп кетип атат. А бизде ондай болуш керек эмес. Биз ону решать этишибиз керек. Канал казыш керек, насос коюш керек, бардык шартыны кылып биз багбанчылык кылышыбыз керек. Болбосо биз жалкоо эл болуп баратабыз да күндөн күнгө. Бизде негизги проблема мындай болуп атат да, Абдулла аке. Мисалы үчүн биз жерди жакшыландыруунун же жерге бир бак тигүүнүн алдында, мисалы үчүн адамдын бизде азыр өзүбүздүн жан дүйнөбүзгө бак теге албай атабыз да, өзүбүздүн жан дүйнөбүз жашырбай атат. Мисалы үчүн бир 10 гектар, 20 гектар жерге бир чогуу биргеликте ынтымакта бир түрдүү дарактарды эгип, бир түрдүү интенсивный бакылоо десек, мисалы үчүн бири-биринин тутун тартмай, аны жамандамай, урууга бөлүнүп алып, мыналар дагы бир нерсени баштап атат. Ошондой бөлүнмөй да, мындай ынтымакта бир өнүгөлү деген максат жок болуп атат да. Бак тегерден алдын бизде эң негизги проблема ошол болуп атат да. Туура айтасың инем. Мен бул бак отургузууну тажиктерден үйрөндүм да. Тажиктер мага мотивация беришти. Ошо Тажикстанга баргандан кийин ошол тажиктер менен сүйлөшүп, тажиктердин өлөсөсү ушул бир сотук болсо да бак кылыш керек деген максат менен жашайт экен да тажиктерде. Ал жерде мисалы үчүн сен чоң чайканаң болобу, рестораның болобу, баягында чоң үйлөрүң болобу, карабайт экен. Эч кандай эмеси жок экен да. Алардын эмеси мындай багы болсо анан кийин уважать этет экен да. Анан главврач болобу, же бир жерде прокуратурада иштейби, же бир кандайдыр бир пожарныйдын начальнигиби, сөзсүз түрдө багы барылат экен. Ошол менен таанышып, баягында дос болуп, сүйлөшүп, мамиле кылып жүрдүк. Барат үйүнөн кичине назны оз тийгизет, алып барат дагы багын алып чыгып кетет. Ошол жерде тамак жасап, ошол жерде сыйлайт да сени. Өз колу менен үзүп берип, мынау мындай жүзүм, мынау мынандай өрүк, мынау мынандай жаңгак, мынаны мен Кыргызстандан алып келип отургуздум деп биздин арчаларды алып барып отургузуп алган. Ушунчалык кооз. Карап турсаң, биздин арчалардын, администрациялардын жанындагы арчаларды көрсөңүздөр, сап-сары болуп күйүп калган. Неден күйүп калган? Билесиздерби? Азык жок, азык жок да. Алар болсо ошонун астына көмүп аткан, дагы бир нерсе салып аткан, чиринди салып аткан, карасаң, тоодогудай жап-жашыл болуп турат да, кароо жок да бизде. Анан сен туура айтып кеттиң, инем, эң биринчи бизде ынтымак жок болуп атат да, ынтымак жок. Азыр бир бажаңдын досу той кылып калса, же бажаң той кылып калса, баласын үйлөсө 5000 сом акча алып барасың да. 5000 сом акча алып барасың. А эгерде мисалы үчүн айыл өкмөт келип туруп, Алмаз же Ислам келгиле мынерден суу чыгарабыз, акча жыйнайлы десе, өлүп кетсе бербейбиз да. Ошол бир айылда эң эле кеминде 100 киши жашайт. 100 киши 5000 сомдон бере турган болсо, 500 000 сом акча болот. 500 000 сом менен биз бир жерде мында абат кылып, хотя бы бир 5-6 гектар жерди бак кылып, парк кылып койсок болот, балдарыбыз барып ойнойт. Андай жерлер бизде айылда толтура да. Толтура жатат. Бирок ошону көктөндүрүшүнө келгенде мамлекет кылыш керек. Мамлекет кылып берсин дей беребиз да. Бул өтө туура эмес да. Бул мына Израилди кинолорунда көрүп атабыз. Израилдик бир өзүмүн акем бар. Ошон менен Израилден прямой тартып көрсөтөт да. Абдулла Ташиевич дейт, мына азыр январь айы дейт. Январь айы дейт. Эшикте плюс 36 дейт. 36 градус ыстык дейт. Көрсөтөт да, жап-жашыл кылып, ар бир дарактын астына шланга тартып барып ошону сугарып туруп ошону жашылдандырып атышат да. А бизде ондой жок да.
Biz жашылдандырбайбыз, biz кайра кыябыз. Союз мезгилинде бизге канча миң гектар токой менен канча миң гектар бак калып кеткен, ошонун азыр 10% да жок экен да. Кыйып салыппыз, бар жокту өрттөп, жок кылып, тыйып астынан бери чукуп, дөмүрүлүнөн барып жагып таштаппыз да. Жок да, туугандарым. Мына ушунусу обидно болуп атат да. Мына азыр туугандар, негизги биздин максатыбыз, бул жерде чогулганыбыздын максатыбыз туугандар. Ушул жерде бир уюм ачып кетсек. Борбор Азия багбандар биримдигинин Баткендеги уюму болуш керек болуп атат да. Мына ушул уюмдун негизинде биз эмнени алып барабыз? Мына ушул жерден азыр Руардын начальнигинен сурайбыз. Мына Баткен облусунда иштебей турган питомниктер көп. 10 гектар, 15 гектар, 20, 30, 50 гектар деген. Мына Лейлек районунан эле кесе биз бардык. Bir жерде 44 гектар жери бар экен питомникке. Daha bir жерде болсо 15 гектар жери бар экен питомникке. Азыр эми мынандай да туугандар. Биз ушул жерде тургандардын бардыгыбыз бак кылабыз деп аракет кылып атабызбы? Бак кылган үчүн бизге сапаттуу көчөт керек. Сапаттуу көчөттү биз каерден алабыз? Сапаттуу көчөттү биз заграницадан жүктөп келип атабыз. Bir көчөт, эң арзан көчөт 230 сом болуп атат. Ең арзан көчөт алманыкы 230 сом болуп атат. А кымбат көчөттөр болсо 5 евро болуп атат. Жакшы кокон гилас көчөттөр, жакшы бадам көчөттөр, мисте көчөттөр 5 евро болуп атат да. Эми туугандар, эми бардыгыбыз жапа тырмак бир аракет кылып, мен силерге жардам берейин. Ошо Туркиядан жакшы бир мугалим алып келип берейин. Контракт менен келет ол киши. Бул жерден ушул Баткен облусунун администрациясы силерге bir жер ажыратып берсин. Же Баткен районунун администрациясы, Токой чарбасынын жери болобу, же эски питомник болобу, bir жер ажыратып бериш керек болуп атат. Мен азыр лейлектиктерге сүйлөштүк. Лейлектиктер 10 гектар жерге бадам менен мисте өндүрө турган болушту. Азыр алар уюм болуп акчасын топтой баштады. Эми мындай айтып коеюн. Түрк кесе эң эле аз айлыкка келе турган болсо, бул $2000 келет. $24,000 айлык төлөп беребиз ого. 1 жыл карайт питомникте. Так. Жатаканасы болот. Жеген ичкени болот, перелеты болот. Ояк биягы $30,000 акчаңарды алат да ол. Очак бул жагы. $30,000 акчаңарды алат. Бирок ол түрк келет дагы эмне кылып берет? 10 гектар жерге 1,5 миллион мисте көчөт жасап берет, бадам көчөт жасап берет. $1 сатканыңарда дагы $1,5 миллион болот да бул. А $1 ондой сапаттуу көчөт эч жерде жок. Мына ушуну организовать этели. Биз ушуну кыла турган болсок, анан кийин багбанчылык өнүгөт. Качан эле көрдүң эле кыргыз барып туруп 500 сомго көчөт алып эккенини. Ондай болгон эмеси болбойт дагы. Биздикилер айтат, кой дейт. Онон көрөктү дейт, өзүм пайванд кылам дейт, же бир нерсе кылам дейт. Уругунан чыгарам дейт, убара болуп, карып жүрө берет да, жүдөп. Келгиле ушул ишти организовать этели. Мына 1,5 миллион көчөт чыгарып бергенден кийин ал көчөттү сатып, ол түрктүн дагы эмесин чыгарасыңар, расходуну. Өзү менен өзү 30 миңини чыгарасыңар. Калган көчөттү ошол акча влажит эткен адамдар сатып алабы, же элге бекер бербереби, өзүнүн иши да бул уже. Бул ошол кылган уюмдун жумушу болот да. Анан бул жерде ошол түрктүн айлыгы, анан кийин баягы администрация силерге берген жердин арендасы, суу акы, ошондой. Анан кийин помощниктер, рабочий алат, ошолордун бардыгын эсептеп чыгаргандан кийинки пайда силердики болот. Ошон үчүн ошол жерге азыр Баткен питомниги деген бир акционерный общество түзүшүңөр керек силер. Акционерный общество түзүп, ал жерде 20 адам болобу, 50 адам болобу, 100 адам болобу, биргеликте ушул ишти алып барышыңар керек. Жалгыз адам кыла албайт да буну. Кудай кааласа быйыл күздө келе турган болсо, иншалла. Мына жаздан баштаса, кааласаңыздар, же күздөн баштай турган болсо, 2 жылдан кийин уже көчөт сатасыздар. Көчөт таркатасыздар. Көчөт отургузасыздар. Бул деген канча. Анан кийин бул иш ошо ойдон токтоп калбайт. Ошол кишиге эмне агроном болуп окуган биоинженер жакшы өзүңөрдөн бала кошосуңар.
Бала кошосуңар, ошол барып ошону үйрөнүп туруп, ошол түртүн илимини алып калат ол. Түртүн илимини алып калып туруп, ушул жерде кайра жандандырып кете берет. Түрк мисте жасай алат, өрүп жасай алат, бадам жасай алат, жаңгак, фундук, пекан, шабдалы, алма, карагат, гилес, бардыгын жасай алат ал. Эгерде кааласаңыздар, ошол 10 гектар жерге, мисалы үчүн 1 гектарына мисте, 1 гектарына ошону да жасатып алсаңыздар болот да. Зато көчөт силерге бир 20 сомдун тегерегинде айланбаган бир акчага туру келет да. Силер ушуга макулсуңарбы? Ошондой азаматтар барбы араңарда? Ошол акчаны власть этип, күтүп, акчасын чыгарып алганы. Же бир ошондой бир топтолгула, же болбосом ошол Баткен областы боюнча эң ошол ишке жарамдуу немеден баштап туруп, ошол азыр шерине жеп аткан эме биз мисалы үчүн көп өзүбүздүн райондун иштерине катышабыз да, мына 70-жылдан баштап эсептейли. 70-тер топтосун 1000 сомдон классташтар, анан 71-лер топтосун, 72-лер ар бир айылдан топтоп, ошондой кылып туруп питомник кылышыбыз керек. Көп түкүрсө көл болот да. Ушул ишти организовать эткени бизге бир жакшы бир өтө мындай зээндүү, зиректүү, колу таза, жакшы бир адам керек болуп атат да. Бул деген нерсе бардык райондордо уюштурулат. Бир эле Баткен районунда эмес, Кадамжайда дагы ушуну уюштурабыз. Лейлекте уюшту, башташты, иштерин, аракетин башташты. Мына дагы түз эфирден пайдаланып айтып коеюн, туугандар, эгерде айылыңардын питомнигине акча сурап кала турган болсо, туугандар, ошол 1000 сомду берип коюңуздар. Ошол адамдар ошону питомник боло турган болсо, ушунчалык силерге пайдасы тиет да. Бул питомник көп жылдар иштейт. Бул питомникте мына Кыргызстандын шартындагы бардык көчөттөрдү чыгарып берет. Мына ушуга аракет кылыңыздар, туугандар. Суроолор азыркы иш боюнча. Берерсиз. Бул вариант боло калды да бизде. Себеби акыркы жылдары бул кээ бир айылдарда болуп атат, чет жакта, өзүбүздө Баткен центринде жакын жерлерде Бужун, Кызжол, Мактагы тесталар уже өрүп сага калды, таразан болуп, уже вариант боло калды. Ошого бизде азыр мисалы Кызжолдо бизде аз жер бар. Ошол өрүп же мына тоонун астына жабышканда күнгө жакты тоо тосуп турат да. Теске жакты. Ошондо баягы жер кычы дагы бизде мындай биздин тил менен айтканда сабыз тупрак эмес да, шабыл. Сай дагы кадимкидей эле шабыл барбы? Ошондой эле да. Ошол жерге сиз айткан мына биздин бадам, мисте, жаңакты ол кургак жер. Кургак суу өтө жакшы келбейт да, аз келет. Ошону тиксе кандай болот? Тамырлары кандай болот? Бизге ошол талапка жооп береби? Ошол климатыначы. Себеби жер дагы ал жерде багындай өзүгө ала турган жал эмеси жок да. Азыгы жок экен да. Азыгы азыраак да, себеби ал жерде багындай тупрак азыраак, шагыл көбүрөөк, таш көбүрөөк да. Анан ушул суроолорду сагындаганда. Жана беребейм. Айтыңыз. Бизде алма, сиз айттыңыз, биринин дедиңиз, 10 сөттүктөн дедиңизби? 10 гектар дедиңиз, Азыр мен ойлоп атам, бизде биз 230-220 түп бар да. Алма бар, ошол уже 6 жылдык болуп калды. Былтыр где-то 15 тоннадан көбүрөөк болду. Сиз айттığınıza караганда 10 сөттө 38 сөттүктөн эле 10 тонна алсаңыз, бул биздики баягы эмеси түшүмү аз болуп атат да. Майли бир себеп бар. Берип коем. İştedim ben. Силердики кандай подвойда? Eski көчөттөр мü? WhatsApp'tan жөнөтүп койсоңуз бошогон чабат. Иштен кеч алып койсоңуз. Жылдыз алма менен биздин таш алма да. Eski tiptеги, Кандык эмес да. Бирок жери өтө жакшы. Жер өтө жакшы. Көп жылдан бери жаткан жер да. Тупрагынан жакшы. Эме мынандай да, бизде баг отургузуудан мурун биз анализ алышыбыз керек. Жердин анализин алып туруп, жерге кандай элементтер жетпейт, ошону толукташыбыз керек да. Мына барсаңыздар, жерди 4 жеринен конверт кылып туруп, ортосунан алып туруп, 2 килограммдан алып саласыздар да, бир челекке салып аралаштырып туруп, анан 2 килограмм апарасыздар.
апарып тапшырсаңыздар, ошол жерде сиздин жериңиздин биохимический анализин чыгарып берет. Эмне жетишпейт, эмне жетишпегенин сиз ошону толуктап бересиз. Толуктап бергенден кийин анан ошол жерге анан кийин бак отургузулат да. Бизгилер биринчи барат, кичине эле казат да, билесиң эле. Кичине казабыз дагы, анан кийин ошол жерге эптеп тамырын тыгып туруп көмүп коебуз да, анан судан куюп коебуз. Анан ошо менен бул баягы грунт деп коет да. Бул канча жылдан бери мына туруп калган грунт да. Ага эмне алып барыш керек? Ага кичинекей экскаватор бар го. Аласын. Через сита жерди өткөзөсүн. Электеп. Тоонун кыртышынан 10 эле сантиметр кылып кыркып алып келесиң, портерге жүктөп. Баягы 50 на 50 аралаштырасың, баягы тешикке саласың. Анан кийин ошол жерге отургузасың. Анан ошондо жумшак болот дагы, баягы эмеге, ташка дагы, немеге да тийбей, анан кийин тамыр жакшы жайылат дагы, тамыр жайлашып алып туруп, суу ичүү системасы, анан кийин баягы азык алуу системасы дагы жакшы өрчүйт дагы, анан кийин түшүмгө иштейт да. Анан баягы силердин багыңар, силердики эски типте да. А бул болсо ыргалдуу багбанчылык кылган да, бул 38 сот экен. Бул не предел. Бунун алмасы бар 40 тоннага чыгат. Бул 3-чү жылкы түшүмүн айтып атабыз сага. Ошон үчүн туугандар, багбанчылыкты интенсивный кылыш керек. Ыргалдуу гана багбанчылык болуш керек. Анан дагы бир айтып кой турган нерсе, туугандар, анан эрте бышар мөмөлүү дарактарды отургузгула. Эрте бышар алма, эрте бышыш керек, өрүк, армянский шалак бар го. Мындай болуп турат. Бир досум бар Тажикстанда, Гани деген. Ганинин 28 гектар ушундай өрүк багы бар да. Гани ошол жерге ар бир жылына $28,000 только суу катыга берет экен. Суу ичкениге берет экен. Өкмөткө төлөйт экен. Суу үчүн. Одан сырткары жердин налогу бар дейт, канча миң. Мына ошолордун бардыгын актатып атат, ошол армянский шалак деп коет, өзүнүн аты ананасовый абрикос. 1 килограмм ошол жайда 60 сомдон кетет. Ордунда. Бирок карайт да. Эрте менен кечке ошол жерде да. Астына салып аткан, үстүн дәрилеп аткан, ушунчалык карайт да. А биз кандай кылабыз? Биз отургузуп эле коебуз, болду, давай, бер деп жата беребиз да. Астына эч нерсе бербейбиз. Астына мисалы үчүн ким айтат, мисалы үчүн мен астыны качантан бери мына жылыга мынтип дарылайм деп. Дарылабайбыз, үстүн да карабайбыз. Азыр мына күн өткөн сайын, неме болгон сайын баягы зыянкечтердин дагы ар кандай түрлөрү чыгып кетип атат. Ар кандай түрлөрү жүрөт да. Мына ошого азыр бул жерде мына Турсунали ака келиш керек эле да. Мына силердин барлыгыңардан пайдаланып, силер азыр айтасыздар, курттап кетип атат. Өрүк курттап атабы? Курттап атат. Кокон гилес курттап атабы? Курттап атат. Тура? Алма курттап атабы? Курттап атат. Тура? А Турсунали ака бул жерде азыр силерге энтомофаг жөнүндө айтып беришти. Энтомофаг жөнүндө укканыңар барбы? Барбы? Энтомофаг бул деген дүйнө жүзүндөгү эң арзан зыянкеч менен күрөшө турган эң эффективдүү способу бул энтомология да. Мына ушул жөнүндө азыр Турсунали ака раса көп айтып бериш керек эле да силерге. Мына биз жакта такыр мисалы үчүн билбейт. Айылдарга бул информация жете элек. А болгону кичинекей эле чымын биздин чоң проблеманы чечип коет да. Болгон 150 сомго мына кровяная тлея деген бар да. Колуңду мындай кылсаң даракка жармаш болгон кара-кара. Колуңду мындай кылсаң кан болуп калат колуң. Ошого бир эле жолу афилинус дегенди алып келип коесуң, өмүр бою жок болуп кетет да. Эч качан кайра келбейт ол. Мына ушунун илими бир эле жолу коюлат. Афилинус кровяная тлеяга ошо бойдон жок болуп кетет. Мына ушул илимди бериш керек эле. Эми күндөн күнгө эми азыр багбанчылык Кудай кааласа өнүгө баштайт. Аз күндөрдө Кудай кааласа мына биздин Telegram группага биз жакшы бир Түркияда бүтүп келген бир жакшы бир адисти кошобуз Кудай кааласа. Мына ошол жерде мына интенсивный дарактар боюнча силерге кеңири маалыматты айтып берип турат. Мына ошого туугандар биздин эми азыркы кыла турган ишибиз бүгүнкү кылгандан максат
Азыр ошол уюмду түзөйлү туугандар. Мына ошол уюмду түзүп туруп, мына ушул уюмдун негизинде питомникти негиздейли туугандар. Ошого өзүңөрдүн араңарда активист ушундай Баткен шаарында, Баткен областында мындай танылган, мындай жакшы бир жигит барбы? Кимди сунуштайсыздар мына отургандардан? Чтобы эртеге ушул ишти алып барыш керек да. Бул жерде чоң каражат болот. Шунун бардыгын аткара турган питомник курабыз. Бул жерде мындай болот да. Маселен, эң көп эмелерге катышып жана нутисини көчөттөр боюнча, башка боюнча. Мына былтырдан бери мына 3-жыл болду бул. Түркиядан келип, ошо түрктөргө мен Баткен районунун жерлерин колду көрсөттүм. Кызылбелди көрсөттүм, барып Карабалактын астын көрсөттүм, Кептешти көрсөттүм, мунун Бозадан бардым. Кызылбелдин жерин жараткан көрсө, ушул тагыда гипс көргөн. Жаңгакка боло турган жер Кептеште эң жаккан жер ошол жер болду. Себеби Кептеште биринчиден тупурактын составы жакшы экен. Түркүжө көрдү эле билди уже. Анан мунун Бозадыр өттүк. Эң башкача айтканда, ол дагы өзүнүн көчөт предлагать этет да. Биздин Кыргызстан азыр ушундай состояние жетип калдык. Балагына пужуйгула десең, өзүбүз калып премьер-министрибиз, президентибизге чейин уруп кыла бергенден иши пужубай койду. Начар айтыш керек. Туура айттыңыз. Аны эми, маселен, жаңгы ишти уюштуруп кетиш үчүн биз жасалма жолдордун практикасын алышыбыз керек. Биз 9 ай өкмөткө 10 жыл мурун жасалма жолдордун оборудованиясын 80 000 сомдон 80 000 бул закатта болду. Кылалабай колдорго бергенбиз дагы. Ошону 9 оборудованияны биттесин иштеп калдык, калганы баары суу билак болушту. 80 000 сом. Ана эми 2 жыл мурун Мисенхоз biz bu işi işe aşmaya kaldığım spesialist alıp gelmesek bolboyt eкен. Spesialist tutuşup gerek. Birinci ölçü davrandı, beriden aldı. Maçlarını bölge balasına beriden aldı, onu başka balanı maçlarına iletişim götüş gerek dur al. Ana şu işi biz kılmak kılız dedim, Misenkoz akıllığa gelip. Bir adamda biz İndonezya'da okuğa yönettik. Misenkoz Bartken sürüktör geldi, aynı hükümette işki Bartken komandörü geldi. Bir ay okup geldi. Bugünkü günde birinci yılı 165 baş jasamacının utandırma olsa bugünkü günde 450 kurmuş. Bir yılda. Mesela bir yılda birinci yılı 165 baş, bir ös oturup bir yılkı yılı 450 baş. 450 baş. Başka çaytkanda spesialistimizi okutup geldik. Spesialist adı işte oldu. Rayon boyunca buna araçlar bilesinler. İşte o da. Ne sebeple biz intensivlik köçöttürgü şu spesialisti jönötüp okutup ap kelip turup oşonu ap kesegenen ki pitomlukta assak bolboyt. Жаңы 10 гектар жер боюнча. 10 гектар жер боюнча биздин район бөлүп бере албайт. Себеби биз 10 соттук жерге жанагы бойли цех курайлы десек, инвестор келди. Көп ушундай инвесторлор келип, айлык мөлтөрдө жер бөлүп бере албайт. Себеби биздин система ушундай болуп калган. Ого жер бөлүп бериш үчүн sessiya koyuş gereken, sessiyadan önce deputatları oşul жерге seçim çıkarıp veriş gereken, oğlanın seçim çıkarıp vergen yer kaysı kategoriyada. O kategoriyada başka kategoriya ötüyoruz gerek. Oşunu menen bayağı çözüp da kırılmış gerek çok okuydu. 10 hektar yerde biz 10 satı tabiri verdim, kaç mı tabiri 10 hektar yerde? Хорошо, emin mesela menen onday degen meselesi, Cenab-ı şu pitomlikte organizat edip turgan adam. Mesela az bizde oturgan yerde şunçalık meseleleri görgönüz bilen biz oşo pitomlikte öndürüp östürüp kıyım paydasını görgөнгө biz nakılımız жетпейді. Başkasında körelek biz yani. Kimlerden otaz bir ülke körelek. Oşon için bir образованиясы бар балама. Жол болсам шол неме болуп, немеси менен жаңы көчөт менен тааныштыгы бар. Адамдар бар бизде. Жылга көчөттү бала чагасы менен өндүрүп кыздарга чейин баягы скрешениени кылат, кыздарга чейин. Ошондой адамдарыбыз бар. Эмне себептен биз ошо битте специалист ошого 1 жылга же 2 жылга бул Индонезияга 1 ай барып келген бар.
Bir жылға біз жөнөтөлү, пожалуйста, ошо бизге келе турган ошо биздин балабызды окутуп берсин. Анан каржы маселесин дагы бир жагынан чечилип калат. Же эл көтөрүү, же болбосо дагы бир жагынан маселе болуп калат. Эмнеге ошону бизге кылып бере албайт ошо түрктөр? Обязательно түрктүү специалистин алып келип биз иштетишибиз керек. Ушул суроо менен. Бұл сұрауыңызға мен мындай деп жооп бере элем. Азыр мындай уақыт өтті, мындай көчөт жасашқа 2 жыл уақыт кетет. Анан тети жигитти параллельно жөнөтө берели. Ол жигит барып окуп келе берсин. Азыр эгерде мына араңарда дагы ким окуйм десе, Измирде Эге деген университет бар. Эге дарыясынын деңизинин боюнда жайгашкан. Бир эле убакытта 120 000 студент окутулат. Азыр ошол жерде 75 000 студент окуп атат экен. Ошонун немеси бизче айтканда ошонун ички мындай менеджери окууну полностью жүргүзүп, деканга айлык берип, анан ошонун ичиндеги общежитияларды убирать эткирип, бардыгын ошондой иш жүргүзүүчү менеджери чакырып мени Измирге барып, неме ошол жерде фидаанчылардын немесине катышып келдим да. Айыл чарба эмелерине. Анан ошондо айтты да, Кыргызстандан 4 эле бала окуйт экен. Болгон 4 экен. Казакстандан ошол маалда Казакстандан 800 бала окуйт экен. Өзбекстандан почти 2000ге жакын бала окуйт экен. Түркменистандан окуйт экен, Афганистан, Алжир, Сомали бар жок дүйнөдөн келе деген кыргыз, 4 кыргыз жүрөт. Ошо 2 кыргызы бүтүптүр дагы ошол жерде жумушка калыптыр. Анан 2 кыргызы Подкурска барган экен. Эми Подкурска барганда где-то бир алат экен. $3000 алат экен биринчи жылы. Калган жылдары $500 экен окуусу. Ошондо 3000ге $5000 менен окууну бүтүп келет экен бала. Анан жумуш аябай көп экен, жумуш. Кичине эле барып мына, мисалы үчүн форма кийип охранник болуп мында 4 саат отурсаң, где-то бир 1000 сомго жакын айлыгын чыгарып берет экен да. Же бир неме? Эгерде калоочулар болсо мен жөнөтө алам да. Бизге практик маселен ошол бала, маселен биз жөнөткөн бала. Ошол жерде барып көрүп, ошол бизнести түшүнүп келгенден кийин бизди өзү эле уюштуруп алат деген оюм бар. Ооба, туура айтасыз. Мына немеде Маселен азыр мына биз жашанма жолдон уктандырууду ошол Калбайды окутуп келип койдук. Азыр бүгүнкү күндө Калбай телефон тынбайт. Мына мен кече мына шеркени эсептеп бердим. Значит, 400 баш үйдү уктандырган болсо 1,5 сом. Ояктан алган уруку бизге өзүнүн бизнеси. Башкача айтканда, Калбай өзүгө ишти таап өзүгө бизнести кылган. 1000 сомдон болгондо 400 сом. 100 000 кетсин аяка. 200 000 кетсин. 200 000 айлыкка бир жылда иштеп атат. Жакшы, жакшы. Ошон үчүн именно ошол алып кете турган баланы биз тарбиялашыбыз керек. Ол маселен биз азыр ким чыгат, анан эл пул жыябы, анан өкмөт жер бөлүп береби десек, биздин баягы байкоочун таягдагы ошол кете берет дагы. Мурдага дайыр. Себеп мына азыр мен айткан жер Карабулакта балдар 4 жерден скважина чыгарышты. Карабулакта билесиңер, ким бар Карабулакта? Өздөрү. 4 жерден скважина чыгарышты, өздөрүнүн каражатында. 60 турбадан заводдатып атат. 60 турбадан. Маселен азыр ошо балдар жаңы көчөт кымбат болуп атат. Ушолор болот. Ооба. Кымбат болуп атат. Пока ишибиз алдыга жылбай атат. Жылбайт дагы. Жылбайт. Жаңы биздин специалистибиз ошого кызыккан, жан менен күйгөн адам болбогондон кийин биз ишибиз алдыга жылбайт. Туура. Эми азыр сиз айтканда мындай да, ооба. Мына ассимиленияның немесі biraz бөлөгүрөөк да, илими. Мына көчөт жасаш илими бул мындай. Бунда башкача бир мындай навыктар керек да. Ошон жок. Ассимиления менен көчөт жасашты экөөнүн айырмасы карагандачы. Ассимиление бул только стерильный болуш керек. Көчөт стерильный эмес ал.
Көчөт. Алып керек yok. Сенен алып керек. Бирок көчөт даярдагандан көрө ассимилине кыйыныраак. Бирок себеп бул живой организм. Проблема. Узак убакыт окутуш керек бая баланы. Пожалуйста. Мынандайда Hazır sözünüzde klinik boyunca getirdim da sapaklı köçet öldürüyor. Mesela hazır padboy, bir boy daha başka düşüktör veriş gerek. o туура айттыңыз. Аябай жакшы айттыңыз да, шунучу. Sizler Bizde hazır adamlar pazar okup tutup atat, mektep bitiyor. Kayak okuğa barışın bilmeydi. Kayak okuğa barışın bilmeydi. Kaysı okuğa okutsan olur. Erde kelip kaysı okudu bitkenden kaysı işte parmaydı degen adamlar. Problem oldu. O чоң проблема болду. Кесип тандоо. Эгер де жаңгы көчөт окуган, сен мана мен урбан истебедим. Бизде специалист агроном жок. Ветеринар жок. Zootехник жок. Мана азыр ассимилиянын неси зарыл болду бизге. Мана бардыгыбыз мал кармайбыз. Туурабы? Сыйынып күйүнүп калсын эле букал деп барбаган жерин калай, жалынган адамды калай. İskişlerine gelgeninden beri adamlarda sert düştü şimdi. Bravo. Bu zato torpağın pazarda Zato torpağın kaç saat olsa. Biz hem oşa maldıklarını senin baktarak kını oşa alıp жеткизишибиз керек. Туура. Ого специалист болуш керек. Туура. Азыр ушул жөнүндө түшүндүрүп кетейин. Баягы немени бизде кыйыштырабыз го. Бизден кыйыштырган бөлөкчө да. Бул жерде жанагы дарактар карлик, поликарлик болуш үчүн бул жерде ортосунда дагы бир манипуляция бар. Муну именно ошол биоинженерлер жасай алат да. Чтобы дарак стволго эмес, түшүмгө аракет кылсын деп, анан кийин азыкты аз талап кылып туруп, анан көп түшүмдүүлүккө настрой берет. Анан бунун деген мынандай жолу бар. Семечковойду, мисалы үчүн, алманы, алмурутту, бие алманы биз маточник жаткызып, сенсия менен чыгарып туруп, ошону улап, эки жолу улап туруп, биз поликарлик кылып жасап алсак болот да. Анан дагы бир илим бар, бул деген клоново-молекулярный способ. Бул деген кичинекей эле бир, мисалы үчүн, алманын бир кабыгыбы, же болбосо бир жалбырагыбы, же бир эмесиби, ошону специальный раствордо эритип туруп, анан ошону мындай сиз айтканда стерильный идиште өзүнүн пипеткасы болот. Баа жерде 25тик, 30тук, 50тик пипетка болот экен. Багы биз демеде барганда ошону көрсөттү. Жанагы среданы алып туруп, баягы өсө турган пробрикага куят экен. Жалпак нерсе болот экен баягы. Чашка Петри дейт. Ошонун ичинде анан кийин баягы өсүп чыгат экен да. Майда бир бөлүкчө болуп өсүп чыгып туруп, анан кийин жашылданып барып туруп, анан кийин ошону алып туруп, эки жолу улап неме кылып, анан кийин чыгарат экен да. Мен ошону айтып атпаймынбы? Эмне ошо балдар туураткандан кийин эмне себептен биздин балдар бар ошону үйрөнүп, эмнеге үйрөтпөйт ошону бизге? Жок, үйрөтөбүз деп атат, биз өзүбүз барып айтабыз да. Айтып атпаймынбы? Ошого Кана эми сиз азыр үндөп туруп, эмнерден 10 та бала чыгарың эле, мен бүгүн эле учур берем. Бүгүн эле барып уже 2 күндөн кийин уже Измирде уже билим алып баштайт ошо балдар. İzmir'e barban menен аерде биздин кыргызчада аныз түшүнбөсө. Жок, ал жерде bir жыл подкурста окуйсуңар. 1 жыл подкурс окутат. Мындайда маселен айтып атпаймынбы? Любой окуу жайга мына барган жерге биздин балдар барып окуп келет. Барып атат, окуп атат. Biz жөнөткөн балдарды барган жерде бирөө күтүп алып, апарып общежитиеге жайлап, пока ошол балдардан 1 жылдын ичинде ошол балдар ошол жерде окуп кете алат. Ошого чейин карап көрүп туруп, 1 жылдын ичинде бул балдар да оетке адаптация албай турган болсо кайтарып жиберет. Мындан специалист чыкпайт. Себеп биз мектептерге ошол барган жердин мугалимдер чейин келип атат. Мектептерге биз апарып атабыз, олар ошол окуучуларды ошол өздөрүнүн университетте окууга кызыктырып тартып. Амне үчүн түрктөр бизге келет дагы, биз сени кылып беребиз деп, биз түрктөргө рабочий место даярдап беришибиз керек, анан түрктөр бизден пайда көрүп беришет. Биздин специалисттер эмне үчүн апарып окутпай атат ошолор? Жаңы маселен мен биохимия боюнча, биотехнология боюнча понятием бар. Жанагы сиз айткан чашка Петри, пипетка, башка клоновый метод бар. Мурдатан болуп келген нерсечи. Любой нерсени кабыл алам, мына клондон кинону көрдүм, чачыдан нерсени алып кылайын депчи.
Demek жаңағы скрещенный методтор көп. Bizde Batkende ekili скрещенный metodumuz. Biri jarmamaz, biri iskanada koyuyoruz, büçültü. Biz tamırdan kıvay olsanız şu. Ne söyleyeyim, oşolar bizden baldarda okut berdi. Окутуп берет. Ben mesela, bana hazır oşol adamlar bizde okut bereriz deyilsin, bizden çıkat. Her bir bu adamlar var, baldarını ettiği qaysi okutsan болады екен. Onun barıda biz kızıktırışız dedik. Былтыры дагы келгенде айтканмын, быйыл дагы айтып атамын. Измирге окууга жол ачык. Чакырып атышат, келсин деп. Биздикилер өзү барбайт. Уже 2 жылдан бери, мына уже 1 жыл толук өтүптүр. Ошо мен Измирге барып, тетеги киши кел дегенине. Бардык райондорго барганда айттым да. Kamera tatmay koysan. Abdurrazak akaмен экөөңүздөрдүн сөзүңүздөрдүн философиясы окшош болгон менен мааниси чачырап кетти да. Мен ушинтип айтам. Азыр сиз мына Измирге 5 жыл окуп жүрөтсүз. Биринде көчөт тулар, бизге бир сапаттуу көчөт өтүш үчүн 5 жыл окуу керек жок. Именно дейм. Я дуралар, бир жыл практикада, бир жыл эмес. Например, мени бир ай окутсун да любой айтатпаймынбы? Я пасам биз, например, бир ай окуттук. Башка түшүнүктөр бар, маалыматтар бар, мисалга. Ошон үчүн аны сиздер 5 жылдыкты окуп жүргөнүңүздөр окуңуз. Шартыдагы жок, карапайым мендин чет мамлекет бар, 5 жыл бир эле көчөт окутуш үчүн, же болбосо бир ай чарбаш үчүн азыр кыйын маселе, чындыгында. Татаал маселе. Глубокий айта бергенге туура келбейт. Туура эле. Ошон үчүн bir aylık, 2 aylık kurslarda havuzlar bunlar ben direkt olan taat vereyim. Ne var ama ben doğduğuma mesela bu bu özü kerekten meni tuğanlar ben görüp geldim. Bunu manada kılsa болады ekan. Biz Batkentni көчөтмөдөн нават ташасак болот экен деген понятием пайда болуп келет. Туурабы? Жаудырызы кандай да? Первойдо өсө чоң сөздөр ошол жерде жатат, көчөт үчүн. Подвой деген бир жакшы дагы бир тема бар. Ошол экөөнү ажыраткан болсо булай турган. Анан жанагы сиз айткан ортосуна койгон ачидалерин Колоновидный штамп. Штамп. Ошол боюнча, ол боюнча менде түшүнүк жок. Негизи ошону кылсам улоонун түрлөрү бар. Бир айда где-то 15-20 күндө аракет кылган адам үйрөнө алса керек. Ооба. Эме туугандар, жанагы мен айтып аткан окууга балдар барып окуп келиш керек. Себеби дегенде алар келгенден кийин олар лабораторияны башкарат да. Чоң лабораторияны. Себеби дегенде аны мисалы үчүн пайванчы курстарды окутабыз балдарды. Олар сыртта иштейт. Именно баягы отросток чыгат, анан кийин теплицага алынат, теплицадан өсөт. Өскөндөн кийинкиси анан сиз айткандай подвой привой ортосуна колоновидный штампты басып туруп, ого 2 айлык курс жетет да. А именно баягы лабораторияны башкарыш үчүн целый структураны ал жерде почти бир эле питомникке инвентро лабораториясы менен эң эле аз дегенде $5 миллион кетет. Аны деген 2 ай окуган бала башкара албайт да. Биз ошондой окумуштуу балдарды чыгарышыбыз керек. А беркини болсо баягы эле способ алып келебиз түрктү. Мына ушундай залга топтойбуз балдарды. Ойга барып $500 аяка, $500 бияка, $1000 акча коротпойт дагы. Мына ушул жерде эле училищенин базасында эле окутуп коет келет. Ол жеңил эле. Лаборатория деген жаңы сортторду изилдеп чыгуучу деп түшүндүрөт. Жок, лаборатория дегенде именно баягы мынадан айтты го. Булар лабораториянын ичинде баягы именно эмени жимитип туруп баягы дарактын эмесин. Ошодон чыгарышты үйрөтөт да. Жаңы сортторду эмес, именно ошол даракты, мисалы үчүн биз заказ берген павлония дейбизби, же алма дейбизби, же гиляспи, ошону чыгарып бериш керек да булар. Ошол жөн, ошонун илими. Анан щитовкага, паршага, бактериальный ожогко иммунитет берип, ошентип чыгарып берет да. Ошонун илимин алып келиш керек. Эми чындыгында келгенде ал жерде башка мамлекеттин адамдары окуптур. Мына кыргыз балдар ошол жерде бизнес ачыптыр, сразу эле кыргыздар барган жерде эле бизнес ачат, экөө ошол жерде калып кеттир. Анан Туркияда бүтүп келген мына Медербекти көрүп атасыздар, Медербек кандай илим берип атат.
Бир эле бала кандай немелерди үйрөтүп атат да. Себеби дегенде ал биякта эмени скрябинаны бүттү. Анан ояка барып туруп дагы 3 жыл 4 жыл окуп, анан докторантураны жаттап, эми бул деген ушунчалык чоң кадр болуп калды да. Мына ушундай балдардан көбөйтүшүбүз керек. Мен айтканым ошол да. Бизде пока өзүбүздө кадр болмайынча, Түркия бизге чайнатып Мына биз мына Борбор Азия багбандары биримдиги биз даярбыз. Эгерде балаңар болсо, окутууга берем десеңиздер, биз дайыма даярбыз да. Анан группага дагы кече таштадым, көрдүңөрбү? Ошол жерде дагы 50%, 80% демелери бар экен, скидкалары бар экен. Грантовый окуулар экен да. Ошол жерде биоинженерия деп жүрөт. Мына ошол жака именно балдарды, кыздарды ошол жака жөнөтүшүбүз керек. Бизде азыр шарттын бардыгын мен дагы айтып коеюн. Эгерде биздеги түрк лицейи, Сибаттын лицейиге барып турчу, хорошо. Сен мына эмеге, Измирге барасың, Түркияга барып окуйсуң дей турган болсо, бар деле болуп кетет. Сен мен балам түрк лицейде окуган, көп адамдын балдары түрк лицейде окуган, эч жакта Түркия жөнүндө жаман сүйлөбөйт да. Түрктөр ушунчалык тарбиялашат экен. Эгерде ончалык бала табылбай кала турган болсо, түрк лицейиндеги мен айтпаймынбы? Балдардын өлдүң 50-60% Түркияда дедим жанжал деп кетет. Азыр жаш балдарга түшүндүрүш дагы бар. Жашоодун жолун көрсөтүш деле бар. Сиз айткандай түрк лицейиндеги балдар кетет. Кетет. Жөнү кетип калат. Мына шарт бар. Өзүңдүн каражатыңдан ушу 5 долларга дайын болсоң жөнөтүш керек да. Канча азыр биз талап кылдык окшойбуз, шуну биз өкмөт тараптан кимден болсо ушуну барып каржылай берсе дегенди айтып атат. Демек Жок, кадр боюнча айтып атат, тура эле. Өкмөт тараптан биз эч кандай үмүт жок балдар. Ушуну неме кылайлы. Эми мындай туугандарым, азыр мына эми баягы өзүбүздүн ички проблемага кайтып келели. Питомникти. Баягы түрктүн келишинен силер неме болбой кызалат болбой эле койгула. Ол түрк келе турган болсо, ол өзүнүн эмесини берет, знаниясыны берет да. Өзүнүн илимини берет ол түрк бизге. Ал түрк келет дагы, илимини берип туруп, ошол көчөттү жасап берет деп пайда болот да одон. Анан ошол эле немеден түрктөн биз пайванд кылышты, улашты и колоновидный штамп коюшту үйрөнүп алабыз. Ошого жаштардан бир активный мындай бир энтузиаст шуну иште алып кете турган бирөө керек болот да бизге. Кимди сунуштайсыздар? Ким бар ошондой араңарда? Мен маалыматымды айтып коеюн, мен чим таныбайм, негизи сиз жамааттын сиз айткан уюм түзүш керек. Ошого жетекчимин турган киши туруп атасыз. Ооба. Бирибизди жакшы тааныбайм, мен иште өзүм оюмду айткам да. Бул кантип биз бириге алабыз же буга чейин жамаатташ иш кылбагандан кийин адамда ишеним болбогондон кийин иш жүргүзө албайсың да. Жүргүзүш кыйын, туура айттыңыздар. Азыр булар сиз өтө бийик неме сүйлөп атасыздар, негизи чындап. Жакшы нерсе айттыңыз, бирок бул жерде кишилер даяр эмес да. Идеялы жакшы, бирок аз көрүп атсаң да чоңдордун түшүндүгү башка да. Ачык айттым, жер да бермейт деди. Укалбайсың да, ачык айттым. Жер бербесе, жер табыш оңой эле 10 гектар жерди мисалы үчүн тапса болот. Болот да. Администрация бөлбөй эле койсун. Иштелбей аткан жер толуп атат, негизи. Тапсаң болот. Аренда калса болот, Аренда калсаң болот да. Бул проблема эмес, просто бизде ошону жетектеп кармап сүйрөй турган киши керек. Антчы каражат керек. Каражатта, например, сиздер айттыңыздар, өзүңөр кылгыла, мынча жылкыла. Азыр кайрымдуу иш болуп атат, бирок элде. Бирок мондой нерсеге элде ишеним жок да. Айтсам бербейт азыр, айтып коюш оңой эле. Жинагыла көчөттү өчкөргөндөн алып келип 10 сомдон сатып алып, 50 сомдон сатып алып жетет. Суга көчөттүн эми жок. Менде мындай суроо болуп, сиз айтып аткан көчөттү биз ушул азыр тигишибиз керек да, быйылкы жылда. Кактан алабыз? Да, вот. Бул өзүнө негизи айла жок. Алейкум салам. Кактан алабыз? Азыр бөлүп болсо дагы ошондой кырдап. Азыркы көчөт бар. Азыркы көчөт бар. Азыр эгерде тигип коелу, кийинки жылдан уже кутаганга аракет кылайлы. Жыл болсак болбойт, отура беребиз да. Убакытты кетирбей, кымбат болсо дагы баштай бериш керек. Сен кесип койгондон кийин кеч болот да. Кеч болуп калат да.
Туура айтып атасыздар. Значит, бул жерде баягы питомникке аракетке бир аз эртерээк экен, анан кийин ошондой мындай спонсор же бир мындай меценат бирөөнү табышыбыз керек экен да. Ошондой кылыш үчүн. Баткендин район элин салыштырыштын кереги жок да негизи. Алар о эзелдеде мындай бир эмеден ынтымактуу жүргөн адамдар да. Лейлектиктер аябай уюмдуу экен бирок. Ушундай катуу экен. Башкага айтсаң кой деп мындай муну айтканда нацизм бар да. Мисалы үчүн бүгүн болсом жаңы жерге барып бир айтсам кел өзчеле битен болот деген ойлор бар. Себеби бизге сиңип калган да. Ооба. Onun için o yaş muğumlardan işlep gelişim bir 30-40 yıl gerek. Negizi. Bak pitomnikti. Например, akşası var kişi olsa bir kişi kılsın, özün biznesi birinciden. Bravo, sayıda kasalım. Bir canım 10 hektar жерге öndürgönün oşu 30 bin, 50 bin dolar geçsin oşu. Oo. 3 yılda ki köçötün satı başta, o 3 yılda çeydi şondan boruptu, akşam boş gerek de. Doğru. Dilin yemek. Так общий эмеге болбой турган нерсе деп ойлойм да. Өзүм жеке ой. Мага да сөз бериңер. Assalamu alaikum жамаат, менин атым Жакболот Кулабов. Мен да кичине сүйлөп кетейин. Сүйлөп эле кетип калбайм. Мен Кадамжайдан боломун. Атым Бекболот. Бага сүрүү Кыргызстан каналын жетектейм. Өзүмдүн Гайрат деген дыйкан чарбанын жетекчисимин. Достор, эгерде дарактар Wi-Fi чачканда, анда жаштарыбыздан баштап карларыбыз менен аны бардык жерге отургузмакпыз да. Себеби бүгүнкү күндүн ал зарылдыгы болмок. Тилекке каршы ал нерсе бизге жөн гана кычкылтек чыгарып берип атат. Жашообуз үчүнчү. Бишкекти көрүп атасыздар, кандай акыбалда болуп атат. Биздин келген негизги максатыбызды, зарылдыгыбызды түшүндүрүп кетели деп кетти. Биз именно бүгүн келип питомник түзүп кетип, же бүгүн эмес, же эртең эмес. Буюрса боло турган нерсе. Баткенди билебиз, 100 миңден ашкан Баткен районунун калкы болуш керек ошондой, 70 миң төгөрө. 70 миң төгөрө. 99.521 киши. Мынакей 100 миң болуп калыптыр да уже. Бул жерде бардыгыбыз Баткенди өрүктүн атынан тааныйбыз. Кыргызстан Баткенди өрүк зарлуу мекен катары тааныйт. Урматтуу достор, акелер, карындаш эжелер. Биздин багытыбыз каяка карап кетип атат? Биздин келечегибиз каякта? Түйшөлү биздей турган жол келе турган бул жаштар. Бул биздин келечек го. Туурабы? Биз ошол максатты кайсы 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин, 50 жылдан кийин кайсы тармакта көрө алабыз биз? Биздин Баткен кандай өнүгөт? Мына ушул тармак боюнча азыр эгер 10 жылдан кийин биз бак тиксек кандай болот? Биздин жашоо шартыбыз кандай болот? Мына ушул боюнча биз сиздерге бактабаттын максаты ушул. Биздин келген себебибиз ушул. Эгерде биздин жашообуздун жакшырышын ушул бак түйгүдөн көрсөк кандай өнүгүш керек? Мына ушул багытта кандай болуш керек? Бизде ориентир болуш керек да, туурабы? Биз ушул убакка чейин чоң атабыз тигип койгон өрүктү азыр дагы жеп келатабыз. 300 жылдык өрүктөрүңүздөр бар, туурабы? 300 жыл азырга чейин өмө берип атат. Бирок замандын талабына ошол ылайык дал келеби? Келечекте кандай болот? Биз чоң атабыз түзүп берген бакты жеп келатабыз, биздин келечектеги бак неберелерибизге кандай болуп калат, кандай кызмат аткара алат? Мына ушул боюнча биз жооп түйшөлүп издеп таба турган мезгил. Азыр заман интенсив багбанчылыкка өтүп атат. Интенсивдүү өнүгүп атат. Бул деген сөз баягы эле Wi-Fi. Зарылдык болуп атат. Зарылдык. Көбүрөөк акча табыш керек болуп атат. 1 гектар жерден мурдагы биздин ата бабалар тиккен өрүктөн канча доход табасыздар? 1 гектар жерден канча доход табасыздар средний? Максимальный. Средний, максималь, жесо минимум айтыңыз. Средний 300 миң. 300 миң бул мен оюмча максимум. Туура. 100 миң табасыздарбы? 100 миңден ашыгыраак, 200 миң средний. Мен көрүп, мен өзүм ушул Баткендин күйөө баласымын, Кадамжайданмын. Мен билишимче сиздер өстүргөн өрүктөр Баткенде бүргөндүгө караганда көп жамгыр жаайт. Бир жагы клестерёз, какакимоз, котур, кызыл, чотур, курт жайт ичине. Ушундай өрүк. Өрүгүңүздөрдүн жарымы майда. Экспортко жарабайт. Туура элеби? Жарымын сорттоп туруп иргеп таштайт.
Азыр шалақ өрігіңіздердің қанша? Жарымын алып кетті экспортқа. Жарым алып кетеді. Ошол 1 гектар жерге өрік тиккенсиздер. Бұл классикалық өріктер. Мына айтқанда чашка формада 4 бутағы бар, өсіп кетеді. Өсө берет, өсөт. Анан бұл нәрсені сіздер буто боюнча канчалык немесиздер билбейм. Араңыздарда бар, жакшы бутагандар. Болгону классикалык гана бутолор. Буто өзүнчө бир чоң илим. Бакты өстүргөн сугаруу бул дагы өзүнчө бир чоң илим. Мына ушундай кадрлар ар бир айылда болушу керек. Ар бир айылда. Бир түрк менен чектелип калбашыбыз керек. Бир специалистке байланып калбашыбыз керек. Ар бир багбан, ар бир фермер өзү специалист болушу керек келечекте. Сиздин 10 гектар жериңиз болсо, сиз ошол бактын агроному болушуңуз керек. Интенсив бакты азыр билесиздер, 1 гектар жерден кеминде 20 миң, 30 миң каражат табат. Кызылкаяга Баткенге Ошко кетип атканда 3 коргондун багын көрүп жүрөсүздөр да. Туугандардын багын көрөсүздөр да өткөндө. Кабазыңыздар келет да. Туурабы? Суктанасыздар. Кандай сонун бактар. Ошол жерде үлүш жеринде 70 соттуктан бир үй билеге туура келген. 70 соттук жерден алар миллионер. А биз 100 миң сом өрүктөн кирешет таап атсак, алар миллион кирешет таап атат. Бизден оносо көп болуп атабы? Алардын кылып аткан иши интенсивдүү эмес, жөн гана классикалык бак. Бирок ал жерге туура көчөттү отургуза алган ошолорчу. Туура карай алып атат. Бир аз болсо дагы бизге караганда техникасы жакшыраак карап атат. Агротехникасын жакшыраак билет алар бизге караганда. Ошон үчүн ошондой жыйынтык болуп атат. А биздин жаштарыбыз каяка кетип атат? Баткенде азыр бүткөн баланын ою каякта болуп атат? Россияда. Чет мамлекет, туурабы? Сиздерге инвестиция кылайын деген ою барбы ошолордун? Жок да. Информация жок. Мисалы үчүн бул жактан киргенде канча даңгыраган немелер жатат? Жерлерибиз жатат. Буякка чыкканда канча жерлерибиз жатат? Келечекте бул 10 жылда сиздердин аракетиңиздер менен. Биз азыр мамлекет кылсын деген немеге өтүп калганбыз. Мамлекет сизге эчтеке кылып бербейт. Каражат жок дейбиз. Кеп каражатта эмес. Кеп каякта? Кептин бардыгы биздин билимсиздигибизде. Биз кыймылдабай атабыз. Биз тойлорго сарптайбыз. Өрүктөн түшкөн каражатты айтыңыздар, каяка сарптайсыздар? 100 миң түштү каяка? Жалаң расход. Туурабы? Жалаң расходко сарптайбыз да, кайраны ошол бакты өнүктүрүшкө ошол 200 миң беришке аракет кылбайбыз. Мен кыска эле сүйлөйүн. Убакыт негизи мен сиздерди угайын дегенмин. Достор, азыр мен негизги бак боюнча азыр мен гиласты көбүнчө азыр акцент коюп келатамын. Гилас боюнча аз-маз маалымат берип кетейин. Гилас бул барыңыздар билесиздер, өтө сүйүп жеген өсүмдүк. Анан баягы чымчыктан корккан эгин эркпек деп, анан бул чирип кетет, агып кетет, ай бул хөл буюм, анан мындай дейсиздер. Туурабы? Коркуп атабыз. Себеби көргөн эмеспиз, себеби атабыз андай немени бак боюнча маданияты бизде жок буякта. Түшүнүк жок. Тажиктин баласы же өзбектин баласы жакын туугандар коркпой эле тигип атат го. Гектарлап тигип атат го. Азыр гилас боюнча менде жакшы бир маалыматтарым бар. Бул боюнча өтө кеңири бар. Эгер сиздерде мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, YouTube'тардан көрүп турсаңыздар болот. Багыс Түрк Кыргызстан каналы. Ошол каналга мен бүт тажрыйбаларымды бөлүшүп атам. Ошол жактан көрүңүздөр. КЖБ деген жакшы бир метод бар. УФО деген метод бар. ТСА деген методдор бар. Бул бактардын интенсивдүү өнүктүрүү боюнча. Сиздердин өрүктү ошол формага салып койсо болот. Дагы кайта өстүрүп берип, бутак карып калат. Бутак мисалы үчүн өстү биринчи жылда өрүк берди. Кийинки жылда мөмө берди. 3-4 жылдан кийин мына бутакта дагы эле кармап отурасыздар. Бул кары бүттү уже. Бул жерде алмашуу жок. Карыган бутак. Мында майда-майда мөмөнү алып атасыздар дагы эле. Ошону дагы эле өмүр бою атам тиккен, энем тиккен деп кармап отурасыздар. Туура, ал көчөттүн өзөгү турганы менен үстүн алмаштырып турса болот да. Калдыктайбыз дейбиз да, бир 10 жыл, 15 жылда бир түз уруп тастайбыз, туурабы? Түз уруп тастайбыз да. Калдыктайбыз деген сөзүбүз бар го. Анан берден чыгат, дагы кое беребиз, дагы жогондон кийин дагы унурабыз. Бул жерде көбүрөөк бутак коюп туруп,
алмаштырып туруп бутап турсак болот эле го. Алмаштырып туруп. Ошого мисалы үчүн бизде ошол билим жетишпей атпайбы? Мына ушунун билимдин аркасынан биз 500 миң же миллион киреше таба турган кирешени азайтып коюп атабыз да, аз болуп калып атат. Туугандар, сөзүм кыскартайын, ташибишке берейин. Эгер неме агросервиске байланышсаңыздар, Телеграмда бармын, Ютубта дагы бармын, ошол жактан жазып сүйлөп турсаңыздар болот. Onlar sorular bolsa bergile. Эми биздин багбанчылыктын өнүктүрүү ошол иш-чараларды мына биздин мамлекетибиз колго алыш керек. Колго ала турган мезгил келди. Себеби ошол союз мезгилдеги бардык ошол эски бактарды көрүп атасыздар, акыбал. Же менчикке өткөн эмес, же мамлекеттик эмес, ошол жерде кимибиз барсак барып ара менен барып аралап, каалагандай пайдаланып, 30 жылдан бери ошону жок кылып бердик да. Мына эми кайрадан ошол бактарды жандандырып, бак отургуза турган мезгил келди. Мен айтайын деген сөзсүз азыр айттыңыз да. Мына мамлекет колго алса бул нерсени азыр бул. Мен айтайын деген сиздер айтып турсуздар, бакты өстүрөбүз, гектарлар бадам аягындай. Бизде мисалы мына Баткенде бардыгында өрүк бар да. Өрүк бар мисалы. Муну азыр биздин өрүктүн сенасы бизге тажиктарга зависимый да. Тажиктар 500 аса 500 сатабыз, 100 аса 100 сатабыз. Ой койсо мага жем кылып берет да мисалы да. Буну кайерге сатабыз? Кайерге сатабыз? Кандай кылабыз? Барда мындай чоңдук. Сайты үчкеш керек сиздердин да бишинчи азыр өкмөттөн өкмөттө иштебеген, иштебеген мындай тек адамдар экенсиздерчи. Ооба. Эми мындай азыр биздин питомникте иштегендер мурда шопур болгон. Анан бирөөсү завхоз болгон, бирөөсү да неме болгондо анан кийин питомник бузулуп кеткенден кийин бардыгы үйүндө питомник жасады да. Үйүндө питомник жасашты дагы анан ошол көчөттөрдү анан кийин сатууга чыгарышты. Сатууга чыгарып анан сатып башташты да. Анан ортодо ар кандай сортторду чыгарышты. Улап көрүштү, өрүктүн түрлөрүн чыгарышты, ар кандай неме кылып. Анан ошолордон мөмө алынды да. Кээ-биркиники кыйгыл, кычкыл болуп калды. Кээ-биркини ичи полный сетчатка деп коет да. Мына көлгө барсаңыздар, өрүктү жесеңиздер, өрүктүн ичинде кадимкидей сеткасы бар да. Жапайлашып кеткен да ичине. Отуруп улай берген агротехникалык эрежелерин сактаган эмес да, улоонун. Анан ошол сорттор бузулуп кеткен. Анан сиз мисалы үчүн быйыл өрүк отургузам деген оюңуз болсо, Кадамжайга барасыз да, анан кийин өрүктү 70 сомдон 60 сомдон өрүк алып келип отургузуп коесуз. Болду, ошо менен күтүп турасыз. Ол өсөт, коңшуңуз деле барып ошол жерден алат, башкасы деле барып. Анан силерде бир баягы түшүнүксүз бир өрүктөрдүн сорту пайда болот да, ошо калыптанып калат, анан базарчы келет да, мына Бекболот келет дагы, мага өрүк керек дейт. Хорошо дейт. Кандай өрүк керек дейт? Ал сурашы мүмкүн да. Мага форалия деген өрүктөн мага бергилечи, мен ушундай көп алам дейт да. Форалия деген өрүк бул итальянский сорт. Анан дүйнө жүзү тааныйт да буну. Москвада да сатылат, Казакстанга дагы келет экен, аябай. Анан ичи желе деп коет буну. Ичи вареньяны кайнаткандан кийин мындай кылып көрсөң, желе болуп калат го, повидлого окшоп. Джемге окшогон. Ошондой болот экен да онуку. Өтө өтүмдүү экен. Биздин жерибизде алып келип эгиптирип Польшадан. Шакар палак болуп калат экен да, баягыны жесең шунча 2-3 өрүктү араң жейт экенсиң да, ошо шириндигине. Ошону сурайт. Эмелер сурайт, ошону көп алышат да. Анан биздин КамАЗдар баргандан кийин иним биринчи эмелердики турат экен. Азербайжандан барган, анан Молдовадан барган, анан барып Өзбекстандан, анан Тажикстандан, анан биздин КамАЗдар эң акырында турат экен Москвада. Анан барып тургандан кийин биздин неменин алманын сорту жок экен, киргизский яблоки деп коет экен, общий эле. Баа жерде ящикте
Баягы голдени дагы бар экен, превосход, крипсон, карокөл, кызыл алма, сары алма, көк алма деп эле, зимиренге деп эле сата берет экен да. 25 рубль, 40 рубльден сатышат экен биздин алмаларды. Ошолор барлыгы жеке адамдар да өздөрүндө бизнесмендер. Муну мамлекеттик деңгээлде анан кийин немени сурайт экен да. Биздикилер бара деген дагы мындай папка көтөрүп алып барат да. Промышленный палаталарга барат, сүйлөшкөнү барат. Баргандан кийин анан кийин биздин чоңдорго айтат экен да. Биз силерден яблоки хотим купить дейт да. Сколько тонна десе? Ну, бир эле неме заказ 5000 тонна экен да. 5000 тонна бир түрлүү алма таап бере албайт экенбиз да биз. Анан Борбор Азия багбандар биримдиги азыр безилдеп аткан зимний сортторго Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith отургузгула деп атабыз да. Бирөөсү кызыл алма, бирөөсү сары алма, бирөө көк алма. Granny Smith'тин свойстволары, ичиндеги баягындай витаминдери, немелери бардыгы Симиренкеге караганда 73%ке көбүрөөк экен. Шунчалык жакшы экен. Өзүндө. Сибир шунча сүйүп жейт экен да бул алманы. Мына ошону көк алма болгон жерлерге ошону отургуш керек. Анан Golden Delicious. На Францияда эки эле түрү алма бар да, Star Crimson менен Golden Delicious. Башка алма киргизгени уруксат берилген эмес экен. Эктирбейт экен башка алма. Эки эле сорт экен. Дүйнө жүзүнө французский алма кетет экен. Биз ошол Golden Delicious, анан ошол Star Crimson'дун ордуна биз Red Chief'ти тандадык. Red Chief'тин жатуу мезгили 9 ай жата берет холодильникте. Дың этпеген алма да. Лёшкасы тоже очень хорошая. Мындай. Эмеси аэродинамикасы ушундай эмекен, жатканда мындай плотно отурат экен дагы. Баягы выемка мындай болуп кетпейт экен да мындай, пробойно. Мына ушул 3 алманы сунуштадык. Анан кийин летний алмадан биз сунуштап атабыз. Биздин мына мисалы бак алмаларды пышат бышкандан кийин оны сатпасаң, бир 10 күндүн ичинде эле баягы пакта болуп тургандан кийин жаман болуп жок болуп кетет да. А биз сунуштап аткан Эрли Женева менен Галамас деген алманы отургуза турган болсо, буну кышка да сактаса болот экен да. Кокус өтпөй калса, холодильникке тыгып берет экенбиз. Бул өтө чоң утуш да бул. Алма эккендер үчүн. Бул бир. Анан баягы заказ бергенде биз ошончо алманы топтоп бере албагандан кийин биз кандай биз базарга чыга алабыз? Мына бир эле Молдованын бир эле кичине эле жери бир районну, мисалы үчүн 400 000, 500 000 тонна бир помологический немеде шартта өскөн алманы бере алат да. А биздин алманы холодильникке салабыз. 6, 7, 8, 10 түр алманы холодильникке салып атат. Ошо холодильникте алма бири-бирин газдап салып атат. И айнып калып атат алма. А эгерде биз мисалы үчүн 2 же 3 алмага токтоло турган болсок, 3 секция болот дагы ошол жерде сактала берет. Ошон үчүн сорт тандоодо биз адашпашыбыз керек. Азыр мына эски өрүктөрдү биз бардыгын токтотуп туруп, мен өрүктүн 3 сортун сунуштап атам, ошол 3 сортко токтолушубуз керек. Бирөөсү эрте пышар ошол ананасовый абрикос, өрдөк тукумдап коет. Бул биринчи пышат. Экинчиси форалия. Форалия өрүгү какта болот, джемда болот, варенье бар жокко жарай берет. И дагы бир өрүк. Онун презентациясын өткөндө таштаганмын, группада көрдүңөрбү? Өрүк боюнча. Алма боюнча, карагат боюнча, слива боюнча бардык түрлөрүнөн таштаганмын. Ушул сортторду заказ бергиле. Чоң-чоң фирмаларга звонтедим. Мага конференция деген нак бергиле. Алмурут. Онун жанына апеллитил кылып туруп Williams бергиле. Мисалы үчүн 100 Williams ала турган болсоң, 10 апеллитил конференция алып туруп ошону отургузгун. Өрүк ала турган болсоң, апеллитилин алгын, анын дагы. Апеллитили жок эч нерсе отургузбагыла. Мына ошону. Азыр сен берген суроого жооп, биз качан бир түрдөгү мөмөнү көбөйтөбүз, анан кардар келет. Ага чейин кардар келбейт. Мына Кытай бизден өрүк алам деп атат, коон алам деп атат, черешнябызды жеп калды. А ошого товар жеткирип бергени биз кыймылдашыбыз керек да. Onu kıymıldan olar ayıp otat. Kordiya var mı? Kordiya de otat. Valaboy 3 var de otavuz. Kordiya var mı? Kordiya. Valaboy 3 de otavuz. Kordiya sura otat. Kordiya ne koyar? Bir turu Kıtay sura otat Kordiya. Bigara burla sura otat. Lapens, Samet,
Сифхард сурап атат, ошо 5 сортты эгип бере бер. А сен жок, Кадамжайдын неменин Үчкоргондун бала боюн сатам дейсиң. Бул бардык келген нерселер, бу Европадан келген нерселердин бардыгын мына жайылтып атабыз го. Булардын бардыгын Кытай уже таныйт. О Европа менен канча жылдан бери сода кылат. Бир Кытай алып келдик. Кытай келди, көрдү. Биздин черешняны аябай жактырды. Баяга биз 500 кило салып бердик. Алып барды, турецкий линия менен салдык эле барып чачылып, пачагы чыгып барган экен. Болгону бир эмеге касага 15 табы ошондой кокон гилас алайын деп жалдырап алып, ошону остийип көрүп атасы сразу контракт түздү. Араванга 1 миллион канча доллар кетирип, баягы немени куруп берди. Сортировочный эмени. Жаккандык үчүн да бул. Келтирдик да биз ошону эмеге. Азыр аравандыктар жыргап атат. 280 сомдон сатышты кокон гиласты. Элестетсең, 1 гектардан 40 тонна алсаң, бул 10 миллион сом акча болуп кетип атпайбы? Базары бар, биздин мөмөлөрдүн базары бар. Мына өзүбүздүн алманы биз сатабыз деп атат өзбектер. 20-30 сомдон. Кыргызстандын нокаттын алмасын алып жейбиз деп атат 100 сом, 150 сомдон. Себеби дегенде биздин мөмөнүн ширеси бар да. Биздин мөмөнүн башка бир мамлекеттерге караганда биздин мөмөнүн шунчалык башка немелерге салыштырганда биздин жерибиз, суубуз, бардыгыбыз мөмө жемишке өзү Алла Таала Кыргызстанды баг отургузганы берген экен. Биз ошону пайдаланышыбыз керек. А бизде эмне болуп атат? Бизде мына акем айткандай кадр вообще жок. Эртеге билбейм, мына абаларым эртеге карыса эмне кылабыз биз? Эмне кылабыз? Эч нерсе жок. Окуткан бир неме жок. Биз балдарыбыз бардыгыбыз эле тез мындай тез багындай пул таап, тез неме кылып жетише калсак, ошого бир өтүп алдык да. Бир мындай созидать этип, акырын окуп, билим алып, мынтип өлкөмө жардам берем деген бир балдар жок болуп атат да. Мына мен силерден суранамын, туугандар, кичине каражатыңарды аябастан бир туугандарыңарды жөнөткүлө, кичине балдарды. Бары окуп келсе, целый райондун, областтын проблемасын чече турган адам келет ошол жерден. Целый областтын көчөт боюнча проблемасын чечиш керек да. Мына азыр Баткен областы боюнча жерлерди отургуза турган жерлер, мен билбейм, камында эле бир 500 миңби, балким 600 миңби гектар жерди бакылыш керек экен да. Ар бир гектарга 1000 көчөттөн эсептегиле канча каражат кетип калат онда? Биз Түркияга, Польшага, Германияга, Италияга канча акчабызды жедирип беребиз? Мына акем айткандай, азыртан баштап окутушубуз керек балдарыбызды. Балдарыбыз бары окуп келиш керек. Ушуга мамлекет, ошол жерге меценаттар, ушундай фонддор бардыгы заинтересованный болуп ошо баланын окутуп келишибиз керек ошол жерден. Майли Түркияга барбасын, хотя бы Москвадан окуп келсин. Москвадан окуп келсе дагы көп нерсени решать эте турган адам келет да бизге. Кадр жок бизде. Чындыгында айтканда, мына менин өзүмдүн айылымда эски агрономдор барсаң, карликти келген дейт, мурда дейт. 86, 87, 85 жылдары келген дейт. Ошондо Жерамини деген алма келген экен Молдовадан. Ап келип анан кийин биздин айылыбыз жаңы арыкка отургузушкан экен. Жерамини алмасы. Анан ушул алма 25 жыл жашайт деген экен да. 25. Азыр 30 канча жылдан бери ашып кетти. Ошол поликарлик алмалар до сих пор түшүм берип атат да. Бир түбү 100 килодан алма беришкен. Ошол Жераминилер. Путабай, ошо ойдоп коюп коюптур. Баягы бир жөн эле мынандай штативке окшогон эле нерседе алма боло берет да, Куданын амири менен. Карасаң жыгач эле да, баягы карасаң жалбырак деле аз чыгарат. Бирок алма жыш алат экен да, ушунчалык. Мына Үчкоргондо бар. Детдомдун ичине кирсеңиздер, ошол жерде неме деген алма бар. Ошол Стар Крипсонго окшогон тоже поликарлик. Ошол жерде бир 10 түптөй бар экен. Ошол банандын коробкасында ар бир түбүнөн 4төн тери болот экен. Банандын коробкасына. Ар бир түбүнөн. Бул деген бир гектарга 1000 бата турган болсо 4000 банан коробкада алма чыгат деген сөз да бул. Баралына жеткенде. Мына ушуга аракет кылышыбыз керек. Бизде азыр эми Борбор Азия багбандар биримдиги силерге жер бере албайт, силерге суу бере албайт,
силерге көп нерсе бере албай атабыз. Кудай кааласа убакыт сааты келет, биз силерге Алла насип ете турган болсо ошол илимдар адамдарды алып келип туруп, тынбай окууларды жүргүзүп, биз силерди мындай агартайлы деген немеде жүрөбүз да, консультативный характерде биздин жүргүзгөн иштерибиз. Бизде каражат жок, биз өзүбүздүн каражатыбыз менен келебиз бул жерге. Бул жерге келсек, мынау администрациянын чоңдору, эмелери, мисалы үчүн кокус эле бир депутат келип калса, мына залдын ичин толтуруп беришет. Паланова келиңиз, таваланы келиңиз деп эле бар жокту толтуруп, ошондой веселый кылып берет да. А биз азыр влияниябыз жок. Себеби дегенде биз никтобуз да булар үчүнчү. Biz жөн bir бекерчилер жүрөт, келди, кетти деген немеде жүрөбүз да. Бирок Алла насип этсе, Кудай кааласа, бул дүйнөдө даражабыз паст. Мейли. Буга эч эмес. Ар бир отургузган даракка Кудай кааласа шерикпиз иншалла. Биздин руководство менен, биздин акыретибизди берсин, биз ошого аракет кылайлы. Эми туугандарым, капа болбоңуздар. Эгерде бир бизден каттык мындай сөздөр кетип калса, бир силерди көңүлүңөрдү ортуп койсок, үзүр сурайбыз. Аманчылыкта, жакшылыкта дагы көп ушундай эмелерде жолугушайлы.